Непалдан Дубай аркылуу Кыргызстанга 12 сааттык каттам аяктап, Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 5те Гималайдын эң татаал чокуларынын бирин багындырган альпинисттер тобу Манас аэропортуна келди. Гималайга 7 адам барып, Алтоо деңиз деңгээлинен 8163 метр бийиктиктеги Манаслуу чокусуна жеткен. Бирөөнө жергиликтүү дарыгер көтөрүлүүгө уруксат берген эмес. Команданын капитаны Сергей Селиверстовдун айтымында, жалпы алганда физикалык даярдык жогорку деңгээлде болду. Аларды башка нерсе тынчсыздандырган. Каждый лидер в своей какой-то отрасли. Ар бири өз тармагынын лидери, саясатчы, спортчу, ишкерлер чогулдук. Өзүңөр билесиңер, лидерлердин баары бир командада болушу оор болот. Мен тынчсызданып жаттым. Бирок катаал шартта чокуу багындырууда баары дымагын артка калтырып, бир максатка биригип иш алып бардык. Манаслуу чокусу менен кыргыз элинин улуу Манас эпосунда окшоштуктар бар экени айтылып келет. Ошол себептен альпинисттер катаал шартта тоого чыгууда ар бир грамм маанилүү экенине карабай 3 килограммдан ашык салмактагы китепти көтөрүп чыгышкан. Эми баткенде жаш баатырларыбыз жанын кыйып атса, биз эми ушуну көтөрө албай, ушуну чыгара албай эмнебиз калыптыр деген ой баарыбызды жылытып аттым. Тамак ичпей алы кетип шалдырып атса дагы, бирок китепти кыңк дебей көтөрүп барышты. Себептен биз баарыбыз түшүнгөнбүз, бул кыргыз элине дем бере турган ыйык милдет. Бул идеологиялык жактан мамлекетти бириктире турган, ынтымактыкка, арашкерликке чакыра турган чоң кадам. Улуттук долбоорго катышкан жалгыз альпинист аял тоонун чокусуна биринчи болуп кычкылтек маскасы жок чыкты. Хотелось бы, чтобы девочки занимались альпинизмом. Кыздар альпинизм менен алектенишин каалайт элем. Көбүрөөк катышса өздөрүнө жакшы жана пайда. Анткени психологиялык жактан чыңалат, ден соолугу бекем болот. Балдармага чокуга биринчи чыгууга мүмкүнчүлүк берип, күчтүү сезимдерде калдым. Эми альпинисттердин өлкө президенти менен жолугушуусу болот. Курама тобубуз бир чечимге келдик. Биз деген ушу Манаслуунун чокусуна көтөрүлгөн желекти албетте биздин Кыргызстан президентине Садыр Нуркожоевич Жапаровго беребиз. Азыр деген кырдаалор мамлекетте анан деген биз деген бир ынтымакта болуп, чогулуп бул жанакы азыр чоң проблемаларды өтөлүк деп туруп ушундай бир ниет менен берип атабыз да биздин президентибизге. Манаслууга чыгууда кыргыз командасын коштоп келген Манас эпосунун команданын мүчөлөрү мындан ары бардык тоо чокуларына алып чыгууну чечишти. Кыргыз альпинисттери кийинки жылы балким Эверестти багындырат. Уланбек Тиканбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.